Учурда жалпы ааламда бир күчтүү идеология жок болуп баратат. Ишенген либерализм, социализм, капитализм, феминизм жана башка изимдер күнү батып, дүйнөнү башкарган ак чачтуулар жаңы неолибералдык дискурс куруунун үстүндө иштеп жатат. Буга чейин диний матрицага чоң сокку урулуп жараланса, эми жаңы доордо такыр дин түшүнүгү жок бир болумуш сунушталчудай. Ушундай өткөл доордо түрү укмуштай курстар жана коуштор чыга келди. Бир туура эмес датада үйлөнүп алыппыз деп элди ажыраштырып жатса, башка бирөөлөр басууну же дем алууну үйрөтүп жатат. Кээ бири күлкү менен даарылайм десе, дагы бирөө эгоңду сөгүү аркылуу жок кылам дейт. Керек болсо чөктүрүү аркылуу психикалык тең салмактуулукка алып келебиз дегендери да бар экен. Жиниккен коомдо эмне кылсаң да жараша берчү болду. Мындан ары норма же норма эмес деген түшүнүктүн өзү жоголуп баратат. Анткени адамдар эрежелерди өздөрү белгилеген коомдо боло турчу көрүнүш ушул эле. Качан гана толук жараткандын эрежелерине кайтмайын бактылуулукта болбойт. Азыркы коом бактылуулукту материалдык нерседен издеп калды. Бирок ошого жетип деле жыргап бактылуу болгонун көрө албадым. Курс демекчи, мен да сиздер менен бекер курс бөлүшкүм келип турат. Башты оорутпай эле шатырата кол чабуу, ритмге ылайыктуу кол чабуу, ар бир абалга жараша кол чабуу, мактоо ырларын жазуу деген эле курстарды ачып салыш керек. Курс ачкан адам болуп кетет. Окуган кишини да карьералык өсүш күтүп турат. Тим эле соцлифт менен көтөрүлөсүң. Алган билимиң, билген тилиң, топтогон тажрыйбаң деле кызыктырбайт. Эң башкысы өмүкем айткандай жүгүнүп кол чапканды билсең эле болду. Жаратканым жакшылыктары менен сыйласын, шермендечиликтен сактасын. Сөз ээси Нуриет Абдулазиз.